Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm wa akrimna bi nuril ilmi wal fahm waftah lana abwaba ilmik wanshur alayna khazayna rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, келген кадамдарыңыздарга береке. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам угду алиман, алым бол, ау мутаалиман, же илим үйрөнүүчү бол, ау мустамиян, же илим угуучу бол, вала такунил хамиса, робия төртүнчүсү болбогун. Ал илимди жаман көрүүчүлөр жана илим алгандарды, илим бергендер жаман көрүүчүлөр дейт. Ушул илим алабыз деп кадам шилтеп ушул жерге келгениңиздерге, кадамдарыңызга береке. Мен дагы илим алуучумун, өмүр бою илим окуйбуз. Анткени пайгамбар алейхиссалам илим кабырдан бешиктен кабырга чейин деп айткан. Ман кала ана алим фахуа жахил, ким мен алым десе ал надаммын дейт, надан экенин билдирет. Чубак устаздын колунда 2 жыл окуп калдык. Исламскийде окуп атканда 4-курс, 5-курста берип калды. 2010, 13, 14, 15 жылдары го дейм. Чубак устаз өзү айтат эле. Эми мындай эл алдына чыккан башка, бирок талип илимдерге сабак берип атканда башка деңгээлде да, анан бизге айтат эле ошол 4-5-курс эң жогорку курста окуучуларга. Мен өзүмдү алым деп айтпаймын, бирок өзүмдү илим алуучумун деп айтамын депчи. Чубак устаз өзүн улуу башын кичик кылып, чын дилен ушундай айтат эле. Мен илимди алуучумун, талип илимди өзүн эсептеймин деп айтат эле. Бирок албетте эл алдына чыкканда, карапайым калкта кимдир бирөө менен бир теңирчи менен дебатка чыкканда, мен деген шарият боюнча хадис менен сүйлөнгө укугум бар, ушунча жыл окуганмын деп эл алдында башкача айтышы мүмкүн. Бирок мындай илим ээлеринин алдына келгенде ушундай деп айтат эле. Анан бүгүн 9-дарс Мухаммад Саид Рамазан Бути рахимахуллага таандык Аль-Хуббу фил Кур'ан, Курандагы сүйүү темасында өткөн сабактан кыскача айта кетебиз. Өткөн сабакта ошол акыл жана сезим тууралуу кеп болгон. Акылдын орду бул мээ, сезимдин орду бул жүрөк. Анан адамдын жашоосунда, жүрүм турумунда, алака байланышында адамды ошол акылы башкарабы же жүрөгү башкарабы дегенде ортосунда дайым эле шайкештик, гармония боло бербейт дейт. Кээ бирде сезимдер акылды угат дейт, кээ бирде сезимдер акылды укпай коет дейт. Бул экөөнүн ортосун биргеликте кыла турган, экөөнү параллельно алып кете турган бул тарбия дейт. Ошол тарбия деген эмне десе, ага ушундай аныктама берип атат. Акылдын туура чечимине сезимдерди баш ийдирүүгө каражаттарды, ортомчулуктарды колдонууну тарбия деп келет. Ал адам атпай жаралгандан бери аалам, маданият, мамлекет, цивилизация ошол тарбия менен убара. Атүгүл тамекини чыгарып, айласы кетип тамеке жазып коюп атат. Мисалы, өпкөнгө зыян депчи. Чоңунда, кичинекейинде тарбиялаш менен мамлекет убара болуп атат. Ошол дагы бир жолу тарбия деген эмне десе, ошол акылдын туура чечимине сезимдерди баш ийдирүүгө болгон каражаттарды колдонуу депчи. Анткени себеби акыл туура чечим чыгарганы менен практикада көрүп турбайбызбы? Адамдын каалоосу ага төп келбесе аткарбай коет экен да. Акыл менен билди, туйду, всё логично түшүндү, бирок акылында аны аткарбай коет же аткарат дегендей. Эми айтып атат, адамды негизи дин тарбиялайт дейт. Эң жакшы тарбия бул пайгамбарлардын тарбиясы, дин тарбиясы. Кудайдан корк. Эртең Аллахтын алдына барасың. Кудай алдында жооп бересиң. Эң күчтүү тарбия ушул. Эгерде мындай тарбия жок болуп калса, дин тарбиясы жок болуп калса, анда мамлекет өзүнүн башкаруу системасы менен, мектептер аркылуу, ал бул айтор мамлекет өзүнүн мыйзамдар аркылуу, министерство, илим министрлиги аркылуу башка жолдор менен тарбиялайт. Эгер муну менен дагы адамды тарбиялай албаса, анда адам коомчулугундагы үрп адаты менен, када салты менен тарбияланат. Эми элестетели, бир адам бар, ага дин менен иши жок. Мамлекеттин мыйзамын да тоңотпойт. Када салт, үрп адат десең койчу деп коет. Анда бул адамды эмне тарбиялайт? Бул адамды айтат, анын каалоосу тарбиялайт дейт. Жакшы көрүү каалоосу жана жаман көрүү каалоосу тарбиялайт. Эмнени жакшы көрсө ошонун артынан чуркайт дейт. Эмнени жаман көрсө аны кылбайт дейт. Куранда келет го, өз нафсисин кудай кылып алганды көрбөдүңбү депчи. Нафсиси мунун кудайы да. Эмнени каалайт? Болду. Зеленый, ал жерде шарият, мыйзам, үрп адат кызыл деп атса дагы, ал үчүн зеленый.
анархисттик көз караш. Бул эң жаман. Яжуш мажуштун характерин ушундай дейт да, булар анархист болот дейт. Эч бир ыйыктык булар үчүн жок. Дин ыйыктыгы, мамлекет ыйыктыгы, закон ыйыктыгы, үрп адат, каада салт ыйыктыгы жок. Ушундай өтө бир бул анархисттик көз карашка атеизм алып барат дейт. Коммунисттик идеология алып барат дейт да. Анан бүгүнкү тема ошол акылдын орду, негизинен ыймандын орду бул акыл дейт. Ыймандын орду акыл дейт. Анан диндик кармануунун орду бул жүрөк дейт. Адам акылы менен Алланы тааныйт, пайгамбарды тааныйт. Ал эми динде жүрүүдө роль ойногон анын жүрөгү дейт. Андан кийинки темасы акылдын өзүнө гана таянып алса кандай апаат болот. Акыл менен баарын билип турат, бирок жүрөгүндө эчтеке жок, сүйүү жок, каалоо жок. Тескерисинче жүрөгү менен баарын сүйүп турат, мен Кудайды сүйөм деп турат, бирок акылында шариатты билбейт, анда кандай болуп калат. Бирөө айтмакчы, бир артист мындан бир 10 жыл мурда телевизордон көрүп калдым эле да, ал айтат, журналист сурай берип атат, сиз Кудайдан коркосузбу? Мен Кудайдан коркпойм дейт. Десе, мен Кудайды сүйөм дейт да. Эми Алла Тааланын Курандагы аяттарын карай турган болсок, пенделерине дүйнө акырет бактылуулугун убада кылып жатат, чексиз бактылуулукту убада кылып жатат, кечиримин, ырайымын убада кылып жатат. Эки нерсе аркылуу: ыйман, анан ыймандан чыккан солих амал. Курани Каримде аяттарды канчалык издебегин, бактылуулуктун формуласы ушул эки касиеттен аттап өтпөйт дейт да. Бүгүнкү күндө адамдар бактылуулукту издеп психологдорго барып, коучтарга барып, бактылуулук таппай, психологдорго барып ушундай бир кыйналып жүрбөйбү? Куранда Кудай Таала бактылуулуктун формуласын эки сапатка такап атат. Экөөнөн ашып өтө албайт да. Канчалык издебегин, мисалы, жүздөгөн аяттар бар. Бирөөсү Астагфиру билла Кахф сүрөсүндө инналлазина аману ва амилус солихати канат лахум жаннатул фирдауси нузула. Чындыгында ыйман келтиргендер, анан солих амалдарды кылгандар, булар үчүн фирдаус бейиши, алар үчүн сый, белек катары алар үчүн берилет дейт. Алар үчүн фирдаустун бейиштери берилет дейт. Демек, фирдаус бейиштери деп көптүк менен айтыптыр. Бул өзүнчө тафсирден окуш керек. Анткени биз фирдаусты бир эле бейиште эсептейбиз да. Алла Таала фирдаус бейиштери, фирдаус бакчалары сый катары берилет. Эки сапат: ыйман жана солих амал. Башка бир аятта карай турган болсок, ушул эле мазмунду бекемдеп, инналлазина аману ва амилус солихати инна ла нуди ажра ман ахсана амала. Бая кайры эле ыйман келтирген жана солих амалдарды кылгандардын биз жакшылык амалдарын текке кетирбейбиз. Башка бир аятта карасак, ман амила солихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун фаланухияннаху хаятан тоййиба ва ланажзияннахум ажрахум би ахсани ма кану яъмалун. Ким солих амалдарды кылса, эркек болсун, ургачы болсун, эркек болсун, аял болсун, ыймандуу болгон абалда, ыймандуу болуп туруп солих амалдарды кылса, биз ага эң көркөм жашоо беребиз дейт. Тафсирде көркөм жашоо дегенде, жашоодо эң тоййиба дегени таза жана көркөм, сонун жашоону беребиз дейт. Тафсирлерде муфассирлер сөзсүз эле бай болуп кетиш эмес дейт. Жүрөгүндө канаат болот дейт, тынчтык болот дейт, бейкуттук болот дейт. Жана акыретте болсо кылган амалдарына көркөм түрдө сыйлыктарын беребиз дейт. Башка бир аяттар карасак, астагфиру билла ва башириллазина аману ва амилус солихати анна лахум жаннатин тажри мин тахтихал анхар куллама рузиqu минха мин самарати ризqan qala hada allazi ruziqna min qabl. Ыйман келтирген жана солих амал кылгандарга сүйүнчүлөгүн деп пайгамбарыбыз аркылуу Кудай Таала сүйүнчүлөп атат. Алар үчүн алдарынан дарыялар агып турган бейиш бакчалары болот. Алар ал жерде ар качан ырыскы катары бейиштин мөмөлөрү менен ырыскыланган сайын биз дүйнөдө ошого окшогон ырыскылар менен ырыскаланат элек деп айтышат. Башка бир аят амаледин аману амилус солихат. Ал эми ыйман келтирген жана солих амалдарды кылгандар фаюафихим уджурухум. Аллах алардын ажыр сыйлыктарын толук кылып, ашыртып, кемитпей толук кылып берет. Аллаху ла юхиббуз залимин. Алла Таала залымдарды сүйбөйт, яны кафырларды сүйбөйт. Анткени тафсирлерде тафсирлердин бардыгында залымдар дегенде кафырлар деп тафсирленет. Анткени себеби бул Лукман сүрөсүндө келет, ширк бул эң чоң зулумдук дейт да. Айтор могу жерде эле 5-6 аят тап келди. Жүздөгөн аяттардын бардыгын карасаң, бактылуулукту Кудай Таала Аллага болгон ыйман, анан ошол ыймандан өсүп чыккан солих амалдарга такап атат.
Демек биз аяттарды карай турган болсок, ыйман менен солих амал ушундай бири бири менен эриş аркак параллелине кетет, биринен бири эч качан бөлүнүп калбайт. Биздин акыйдада ыйман деген эмне десе, ал ыйман икрорун бил лисан ва тасдикун бил калб. Ыйман деген баягы ыйман деген Аллага, Аллага, периштелерине, китептерине, пайгамбарларга, кыямат күнгө тагдырдын ачык татсандан экендигине ыйман келтирип жүрөбүз. Ошол ыйман качан адам ыймандуу болуп эсептелет? Ыймандуулуктун аныктамасы дегенде тил менен адам моюндап, ооба Кудай бир, Мухаммадтын элчиси, кулу деп моюндап, жүрөгү менен тастыкташ. Эгерде тили менен айтып, бирок жүрөгү менен тастыктабаса, ал мунафык болуп калат. Жүрөгү менен тастыктап, бирок тили менен айтпай койсо, анын себептери калат. Эмнеге айтпай койду? Мисалычы, балким жашоосунда кафырлардын арасында жашаган, тили менен айтып койсо, анын мусулман экенин билип өлтүрүп коет, бир айтор өзүнчө бир терең маселе. Анан алымдардын ортосунда Ахлу сунна вал жамаатта, Ашари Матуридада үчүнчүсү кошулбайт. Амалун бил жаварих. Дене мүчөлөрү менен болгон амал кошулбайт да. Яни адам тили менен мен мусулманмын деп, жүрөгү менен тастыктап, ооба Кудайга ишенемин, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам акыркы пайгамбар деп ишенемин деп, бирок намазын окубаса, орозосун кармабаса, жалкоолук менен же жеңил ойлуулук менен же көңүл коштук менен парыздарды өтөбөсө, биз аны ыймандуу деп билебиз. Кээ бир фыркалар буга амалун бил жаварихти кошуп коет. Кыймыл аракет дене менен болгон амал депчи. Яни ыйман деген бул тил менен айтып жүрөк менен тастыктоо жана дене менен дагы аткаруу. Яни эгер сен тилиң менен айтып жүрөк менен тастыктап, бирок денең менен намаз окубасаң, орозо тутпасаң, себеби жок өзүрсүз, анда сен ыймандуу эмессиң деп айткан көз караштагы ислам ааламынан Ахлу сунна вал жамаат четтеп кеткен фыркалар бар. Башаты хавариштен башталат, аягы бар вахабилерге келип такалат. Бирок бул аныктама мындай бир адамды мактай турган иреттеги аныктама эмес. Сен тилиң менен айтып койсоң, жүрөгүңө тастап койсоң болду, мусулмансың, выши сон депчи. Бул баягы адамдын ыйманын сактап калууга болгон аракет. Алымдар айтат, 99 адамды, кафырды мусулман деп туура эмес чечим чыгарып алганың жеңилирээк, бир мусулманды кафыр деп чечим чыгарып алганыңдан көрө дейт да. Ошондуктан бир адамдын ыйман сөзү менен кафыр сөзү монтип тирешип аткан болсо, анын ыйман сөзүнө артыкчылык берип, аны ыймандуулардын катарына сактап калганга аракет кылабыз. Анткени себеби мындай бир адамды кафыр кылып салыш өтө бир чоң күнөө, кафыр болуш өтө бир чоң бир кылмыш. Ошондуктан шариятыбыздын ушундай бир ак көңүлдүгү, шариятыбыздын берешендүүлүгү мындай адамды кичинекей бир илгич менен болсо дагы ыйманын сактап калып, мусулмандардын катарында кошконго ынтызарлык кылат да. Бирок ыйман деген бул айтып атпайбы, ыймандын орду бул ал эми исламдын орду бул жүрөк депчи. Алымдар айтат, акыйда китептеринде, мисалы Фихул Акбарда айтат, мисалы ыйман менен ислам бири-бири менен ажырагыс дейт да. Адамдын курсагы менен далы сыяктуу дейт. Экөө бири менен ажырагыс дейт. Ыйман деген жанагы алты нерсеге ыйман келтирүү, кайыптагы, Аллахка, тагдырга. Ислам деген намаз окуш, орозо кармаш, зекет бериш, ажылыкка барыш мүмкүнчүлүгү барлар жана шахадат келмесин келтирүү. Экөө эриş аркак дейт. Ыймансыз ислам пайда бербейт, исламсыз ыйман пайда бербейт дейт да. Тили менен айтып, жүрөгү менен тастыктап, бирок намаз окубагандар, булар мусулман, бирок күнөөкөр мусулмандар да, фасык мусулмандар. Анткени себеби кандай эле арамды кылыш арам болгондой эле парызды кылбай коюш дагы арам да. Арамды дайым кылып жүргөн, дининде туруктуу болгон адам деле кээ бирде арамды кылып алышы мүмкүн. Жаза басып, ката кетирбеген адам болбойт. Парызды калтырып алышы мүмкүн. Бирок ал тооба келтирет, дайыма кылбайт, өзүн жемелейт. Бирок кээ бир мусулмандар бар да, деги эле парыз менен иши жок. Деги эле арам менен иши жок. Ылгабай жашаганда толтура да. Булардын тагдыры кандай болот десе, булардын тагдыры Кудай Таалага калтырабыз. Мындай адамдарды фасык деп коет. Чоң күнөөкөр деп коет, аны шарият тилинде фасык деп коет. Арамды дайым кылып жүргөн, парызды дайым кылып жүргөндө фасык деп коет. Фасыктардын тагдыры эмне болот десе, Кудай Тааланын каалоосуна калтырабыз. Кудай Тааланы кааласа кечирет, Кудай Тааланы кааласа азаптайт. Бирок кандай болгондо да ыйманы бар, мусулман, момун деп билебиз. Өлүп калса жаназасын окуйбуз, имамдыкка чыкса артынан уйуйбуз, кой союп курбандык салсабыз, намаз окубайт эле фасык эле деп курбандык жебей койбойбуз, жейбиз. Пайгамбар алейхиссалам айтып атат. Ким биздин кыбылабызды караса, биздин артыбызга туруп бизге уюп намаз окуса, анда ал ошол мусулман, анын малы жаны арам деп атпайбы? Анан бирок бүгүнкү күндө эмне себептен ошол бул жерде
кыскачалап айтканда ошол Мухаммад Саид Рамазанбут рахимахулла немеге токтолуп турду, ошол эмне себептен адамдар тили менен ыйман келтирип, ооба Кудай бар деп, бирок денесинде жашоосунда ислам болбой атат. Эмне себептен туугандарыбыз, өзүбүздүн досторубуз, чөйрөбүздө көп эле адамдар Орозабек, Айтбек, Жумабек күнүгө канчалаган парыздарды алып кетип атат, арамдар болуп атат. Бирок өзү мусулман катары билет, мусулманмын деп сыймыктанат. Бирок эмне себептен жашоосунда билип турса деле, азыркы заманда билбей калыш болбойт. Анткени 21-кылым маалымат жетпей калды, билбей калдым, укпай калдым деген нерсе жок уже. Эмне себептен алар намаз окуп атат? Эмне себептен Кудай Тааланын буйруктарын аткарбай атат десе, бунун себебин айтып атат атпайбы? Баягы адамды машинага салыштыра турган болсок, бул акыл менен билип коюш анын чырак сыяктуу, фонарь сыяктуу алдыңда көргөзүп берет. Ал эми аны жүргүзө турган, машинаны түртө турган күч бул деген бензин дейт да. Анын саарындай адам акылы менен Кудай бар экен, бир экен, намаз окуш керек экен, ооба жолук саныш керек экен, арак ичпеш керек экен деп кое берет. Баардыгы билет. Чубак устаздын баяндарын уккан, Максат устаз, Абышкүн Нурматов толтура баяндарды уккан, билет, сенден кыйын сүйлөп берет. Бирок эмне себептен жашоосунда андай нерсе жок? Анткени себеби жанакы машинаны түтө турган күйүүчү май жок болуп атат. Жүрөктө сүйүү жок болуп атат дейт да. Жүрөктө сүйүү болгондо Кудай Таалага анда ал амал кылмак, ошонун иш жүзүнө өтөмөк дейт да. Ошондуктан шариятыбызда эмне себептен Алла Таала жемелеп атат? Эгерде ошол дин үчүн журт которбой койгондор, хижрат кылбай койгондор, аталарыңар, бизнесиңер, ошол үйүңөр, жайыңар көчкөнгө караганда ушул жер силерге сүйүктүү болуп аткан болсо отура бергиле. Аллахтан даган элчине сүйүктүү болсо деп Кудай Таала жемелеп атат да, силер деген жакшынакай үйүңөр, эгин талаңар, бизнесиңер Кудайдан дагы силерге артык болуп атат. Ахабба илейкум миналлахи ва расулихи ва джихадин фи сабилih деп атпайбы? Аллахтан анын элчисинен дагы силерге сүйүктүү болсо, анда отура эле Кудай Таала жемелеп атат. Кудай Таала силер өзгөлөрдү, нерселерди, дүйнөнүн кооздуктарын, жыргалчылыктарын ушунчалык жакшы көрдүңөр, ага болгон сүйүүңөрдүн алдында Кудай Тааланын өкүмдөрү биякта эле калып кетти байкуш. Деп Кудай Таала жемелеп атат. Ошого пайгамбар алейхиссалам да айтып атат хадисте, эмне деп атат? Ла юмин ахадукум хатта якун Аллаху ва расулу хабба илейхи мимма сивахума. Силердин эч бириңер момун боло албайсыңар, ыймандуу боло албайсыңар. Аллах анын элчиси силерге баардыгына сүйүктүү болбойн деп атат да. А биздикинде тескерисинче дүйнө баарына сүйүктүү болгондуктан Аллах анын элчиси биякта эле калып кетип атат. Парыздары биякта эле калып кетип атат. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалам биякта силер сүйүүңөр, Кудайга болгон сүйүүңөр, пайгамбарга болгон сүйүүңөр дүйнөдөн, нафсиңерден, башкалардан күчтүү болмой ыймандуу боло албайсыңар. Куранда айтып атат. Ашадду хубба лилла, алардын Аллага болгон сүйүүсү өзгөлөргө болгон сүйүүдөн күчтүүрөөк деп атат. Ошондой эле ахиббуллаха лима югазикум бихи мин ни'амихи. Алла Тааланы сүйгүлө, Аллахтын силерге берген нематтары аркылуу дейт. Мисалы адам жакшылыктын кулу дейт го, мисалы бирөө сага күнөө жакшылык кыла берсе, жакшы көрүп каласың, жегендин оозу уялат дейт. Кыргызда сөз бар, бир тамак жеген жериңен 100 жол салам айтып өт дегендей, ичкен кудууңа суу түкүрбө дегендей. Кудай Таала бизге деген жамгырдын санынчалык, деңиздин тамчысынчалык нематтарды берип атат. Ошолор аркылуу, ошолорду элестетип, Кудайым мага ушунчалык нематтарды берип атыптыр, ушундай жакшылыкты берип аткан затка мен кантип сүйбөй коем деп, ошол аркылуу Алланын берген сый немат аркылуу Кудай Тааланы сүйгүлө деп пайгамбарыбыз чакырып атат. Мени дагы жакшы көргүлө, Кудай Таала бирок Алла үчүн жакшы көргүлө деп атат. Менин затымды жакшы көрбөйлө, Кудай Таала мени жакшы көргөн үчүн Аллах үчүн жакшы көргүлө дейт да. Анткени бирөөнүн затын жакшы көрүп бар экен, анан Аллах үчүн жакшы көрүп бар экен да. Затын жакшы көрүштү шарият талап кылбайт, Аллах үчүн жакшы көрүүнү шарият талап кылат, хатта пайгамбарыбыздын өзүн да. Ошондуктан шияларды Саид Нурси рахимахулла айтат, булардын жаңылып калгандыгы дейт, Азирет Алинин затын сүйүп алды дейт. Алар Азирет Алини Аллах үчүн сүйгөн жок дейт. Азирет Алинин затын сүйүп алды дейт да. Ал Азирет Алини сүйгөн бир шия Аллахты тааныбайт. Аллах тааныбашы мүмкүн дейт. Пайгамбар деле тааныбашы мүмкүн дейт. Бирок Алини сүйөт дейт да. Бул аны затын сүйүп алды дейт да. Аны Аллах үчүн, пайгамбар дин үчүн сүйүш керек эле да. Анан бул жерде кандай кылабыз анда десе, ошол мээдеги билген маалымат жүрөккө барыш үчүн, аны үчүн адамдын жүрөгү күзгү сыяктуу дейт. Адамдын жүрөгү күзгү сыяктуу, ал нейтралдуулукта тура албайт дейт. Дайым бир нерсени чагылдырат дейт. Күнгө карасаң күндү чагылдырат, гүлгө карасаң гүлдү чагылдырат, сууга карасаң сууга чагылдырат.
Ал нейтралдуулукта тура албайт, эч нерсени чагылдырбайм мен деп тура албайт дейт да. Түгүл аны мындай чүпүрөк менен жаап койсоң ошол чүпүрөктү чагылдырат дейт да. Жүрөк да көзгү сыяктуу дейт. Бул эмнени каратсаң ошону өзүнө ала берет дейт. Жүрөгүңдү дүйнөгө каратсаң дүйнөнү ала берет дейт. Дүйнөнү сора берет дейт. Жүрөгүңдү туруп ааламга ой чаптырып, ааламдын жаратылуусу тууралуу, Кудай Тааланын улуулугу, кудуреттүүлүгү, мээримдүүлүгү тууралуу ой жүгүртсөң, Кудай Таала сага берип аткан неаматтары, жакшылыктары тууралуу ой жүгүртсөң, Кудайдын сага бере турган бейиш тууралуу ой жүгүртсөң, айтор анда Кудайга болгон сүйүү чагыла баштайт дейт. Кечке эле дүйнө акча дей берсең анда дүйнө чагыла баштайт. Жүрөк ушундай дейт, күзгү сыяктуу дейт. Нейтралдуулукта тура албайт, сөзсүз бир нерсени чагылдырат дейт да. Ал үчүн ошол мээдеги маалымат жүрөккө барып май сыяктуу сени жүргүзүш үчүн сен дагы Алла Тааланы эстегин дейт. Зикир чалгын дейт. Колдон келсе жанакындай Кудайдан корккон, захид, дүйнөгө кызыкпаган, илими терең муршиттерди кармангында кандайлар тапсаң азуң менен кармап, этегинен кармап аларга мурит түшкүн дейт. Болбосо көп салават айт дейт, көп зикир чал дейт, Куранды оку дейт, тафсир уку дейт, сабактарды оку дейт. Анан эң жакшысы немат берип аткан затка байлаганга үйрөн дейт. Белектерди берип аткан Аллага байлаганга үйрөн. Тамак ичип атып Алланы эстеп кой, ушуну Алла берди, машалла. Кийим берип атып Алла эстеп кой, ушуну Алла берди. Машинага отурдуңбу? Бир эстеп кой, Кудайым ушу машинаны бердиң. Үйгө бардың, Кудайым ушу үйдү сен бердиң. Балаң коюп атасың, ушу баланы сен бердиң деп, мен кылдым дебей, ар бир жакшылык колдоп атканда ушуну Кудайым бериптир, Кудай рахмат деп эстеп коюп турсаң, ошол дагы Кудайга болгон сүйүүңдү пайда кылат дейт да. Анан Курандагы бир аятта мындай деп тасирлеп атат: Астагфиру билла. Я аyyuhallazina amanu ma yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina wa 'izzatin 'alal kafirin. Ey имандуулар, силердин араңардан ким дининен муртат болсо дейт. Кимде ким силердин араңардан, эй имандуулар, араңардан кимдир бир динден муртат болуп кетсе, иман келтирип динден муртат болуп кеткендер болгонбу? Болгон тарыхта, азыр деле болуп атат дегендейчи. Пайгамбардын доорунда деле кээ мусулман болуп, бирок пайгамбар көзөткөндөн кийин өзүн пайгамбармын деп чыккан Мусайлама каззап окшогондор чыкты мисалычы. Силердин араңардан эй имандуулар, иман келтирип туруп Аллага ишеним деп коюп, анан эртең кайра динден муртат болуп, динден чыгып баптист болуп кетип, теңирчи болуп кетип, бир мамлекет болуп кетсе мисалы. Анда Кудай Таала силерге беймуктаж. Фасауфа я'ти Аллаху биқавмин, Алла Таала силердин ордуңарга башка бир адамдарды алып келет. Юхиббухум ва юхиббунаху. Аллах аларды сүйөт жана алар да Алла Тааланы сүйөт деп атат да. Мухаммад Сайд Рамазан Бут айтып атат, бул аяттын сырткы маанисын алып карай турган болсок, демек динден муртат болуу бул пикирге кирген, акылга кирген шек аркылуу болушу мүмкүн дейт да. Мисалы, Аллага ишенди эле, пайгамбарга Мухаммад алейхиссаламга ишенди эле, кийин бирөө келип шектендирип, Аллага болгон ишенимде шек жаралып, пайгамбарга болгон ишенимде шек жаралып, анан динден кайтып кетти дегендей бир ой келиши мүмкүн дейт да, сырткы маанисин алып карагандачы. Бирок анда Кудай Таала мынтип алып келиш керек эле дейт да, андачы. Анда антонимди алып келиш керек эле дейт да. Анда динден муртат болбой турган, ыйманында бекем, акылына бир шек киргизбей турган бир адамдарды алып келип коет деп айтыш керек эле. Бирок мунун антоними катары, силер динден муртат болсоңор, динден чыгып кетсеңер, анда силердин ордуңарга динден чыкпай тургандарды эмес, Аллахты сүйгөн жана пайгамбарды сүйгөн бир коомду алып келип коет деп атат. Демек, бул биринчи тайпада динден муртат болуп кеткендер, булардын Кудайга болгон сүйүүсү жок болгон дейт да. Булардын дүйнөгө болгон сүйүүсү, атаң таңкка болгон сүйүүсү, мансапка болгон сүйүүсү ушунчалык өсүп кеткен, Кудай Таалага болгон сүйүүнү жөн эле басып алган дейт да. Мисалы, Мусайлама каззап мисалы өз пайгамбар болгусу келди. Ушундай бир мансап менен мас болду. Ошондуктан ошол мансаптыкка болгон мастыгы, ал Алланы, пайгамбарды билип турса дагы, бирок ошол Аллага болгон сүйүүсүнөн дагы мансапка болгон сүйүүсү күч болгондуктан динден муртат болуп кетти. Өз коомундагылар дагы Мусайламанын абалын кийгендиктен бирөөсү чыгып айтты: "Эй Мусайлама, мен сенин жалганчы экениңди билем" дейт. Бирок өзүбүздүн урубуздан чыккан бирөөнүн пайгамбар болгону жалган болсо дагы, баланча уруудан чыккан пайгамбардан мен үчүн артыгыраак деп фанаттыкты айтты араңа. Фанат мындай мындай менин урумдан чыгыш керек болчу деп атат да. Мисалы, жөөттөр деле мисалы. Алар пайгамбар болгон пайгамбар экенин ачык билди. Түгүл Куранда келет, өздөрүнүн балдарынан дагы жакшыраак билет дейт. Дегенде Умар ибн ал-Хаттаб, Абдулла ибн Салам жөөттөрүнүн алымы мусулман болгон. Андан сурады: "Эй Абдулла ибн Салам, сен жөөтсүң. Куранда ушундай деп атат, жөөттөр Мухаммад пайгамбарды балдарынан да кыйын тааныйт деп атат. Кандай десе, эй момундардын амири дейт. Мен балким аялым мен жоктон менин көзүмө чөп салып койгон дейт. Балким балам башка бирөөнүн дейт. Мен мунда
мындай өзүм баламда шайтан келип шек салып мындай ойлонуп калышы мүмкүн дейт да. Ушу балам менденби же кимден депчи. Бирок Мухаммад пайгамбарга шегим жок дейт да. Ушунчалык дегенде Азирети Умар анан Абдулла ибн Саламдын жекесинен деп атпайбы мисалчы. Ушунча дегенде бирок эмнеге пайгамбар бизден чыгыш керек болчу. Биздин жөөттөрдөн чыгыш керек болчу деп мындай көрө албастык, фанаттык. Ошондуктан ошол аятта динден муртат болуп кеткендер, булар эмнеге муртат болуп кетти? Ошол Аллага болгон сүйүүсү жок. Башкага болгон, дүйнөгө болгон, шахватына болгон, каалоосуна болгон, байлыкка болгон, мансапка болгон сүйүүсү Алладан, анын пайгамбарынан мындай эле басып өтүп кеткен деп атат да. Мисалы баягы Замир Ажы Ракиев, мурдакы экс муфтийибиз айтмакчы, мына бир 10 жыл мурда бир кафеден айтканды уктум эле да, Ооза чарда. Азыркы Кыргызстандагы көптөгөн баптисттердин көпчүлүгү өз-өзүнө эле кыргыздардан кезегинде бирмишөө күн үчүн ыйман саткандар дейт да. Баягы Азирети Али айтмакчы, лауканал факру рожулана коталт. Эгерде кедейчилик адам болгондо, кедейлик бул адам болгону менен өлтүрмөкмүн дейт. Пайгамбар алейхиссалам айтат, кээ бир адамдарды кедейлик капыр кылып койгонго аз калат дейт да. Ыйманы тайкы болсо, ыйманы алсыз болсо, Аллага болгон сүйүүсү жок болгон болсо, кедейлик жөн эле аны капыр кылып коет, жөн эле ыйман сатып ийет. Бирөө келип туруп бир кызыкчылыгына үчүн жөн эле ыйман сатып ийет да. Ошондуктан бул жерде пайгамбар алейхиссалам ошондуктан айтып атат, силер Аллага болгон, пайгамбар болгон сүйүүңөр бардыгынан өйдө болбой, баарынан күчтүү болмойсуңар, толук ыймандуу боло албайсыңар деп атат. Азирети Умарга айтып атпайбы? Сен мени жакшы көрөсүң деди. Мен үй бүлөмөн жакшы көрөм, баламан дагы баарынан да сизди артык жакшы көрөм, бирок өзүмөн артык жакшы көрө албайм. Анан кийин Азирети Умар, сен мени өзүңдөн артык жакшы көрмөй ыймандуу боло албайсың. Азирети Умар барып ойлонуп анан пайгамбар болгону мен ким элем? Мен тозоктун бир көмүрү болмокмун да, тозоктун бир отуну болмокмун да. Пайгамбар келип мен адам болбодумбу деп анан жок я Расулулла, мен сизди өзүмөн да артык жакшы көрөм деген эми ыйманым толук болду деп атпайбы? Көрдүңбү? Канчалык деңгээлде Аллага болгон, пайгамбар болгон сүйүү канчалык деңгээлде шариаттан талап кылынары ушундан билинип жатат. Андан кийин бир канча мисалдар алып келиптир. Европалыктардын кантип ыйманга келген, исламга келгени, сен аларды ойлошуң мүмкүн акыл менен келип, жок алар сүйүү аркылуу келип атат деп аларды мисал келтириптир. Ошол эле мезгилде мусулмандардын арасынан тиги исламдан тажап кеткенин айтып атат. Ошол эле европалыктарды карасаң, ата бабасы кафыр болгондор Кудай деп сүйүп ушинтип атса, ата бабасы мусулман болуп келаткандар куду менен тамакка тоюп, тамактан тажаганда исламдан тажап мындай динден чыгып кетип аткан, же болбосо такыр эле мындай кош көңүл мамиле кылгандарын айтыптыр. Анан сөздүн тоготер жери ошол акыл менен сүйүүнүн ортосунда дайым ушундай бир согуш болуп турат дейт да. Дайым экөөнүн ортосунда бир пикири келишпестик болуп турат дейт. Көпчүлүк учурлардачы уланып келет дейт да. Ошондуктан аны ошол акылдын туура чечимдерине, сезимдерди багынтуунун жолу жанакындай эрежеме динде жүрүш керек, намаз окуп, сухбаттарга катышып, сабактарга катышып, зикир чалып, айтор адам өсүш керек дейт да. Зикирчи болсоң бат-баттан сухбаттарга бар, хатмы хажагандарга бар, зикир чал, роботаларыңды кыл, даватчы болсоң бат-баттан даватка чыгып тур, талил болсоң бат-баттан илим алып тур. Айтор жөн эле 5 убак намазды окуп кое эле, кой эч кимге тишпегиле, мен намазымды окуйм, оокатымды кылам деп эле антип жүрө берсең ишиң бүтөт. Адам таш сыяктуу эмес дейт да, баягы устаздар айтат. Адам таш сыяктуу эмес дейт, мындай коюп койсоң. Адам же тирүү болгондон кийин же өсөт же түшөт дейт да. Эгерде сен илим алсаң, практиковать этсең өсөсүң, болбосо түшөсүң дейт да. Анан жүрө ойлой бересиң дейт. Мен намазымды окуп атам, сонун ишек деп, андай эмес дейт да. Андан кийин айтып атат кийинки сабагында. Ошол акылдын өзүнө гана таянып алуу дейт. Бул апат дейт. Ооба, акылдын өзүнө таяныш бул өтө зарыл дейт. Акылга таяныш бул зарыл дейт. Апат эмес дейт. Анткени себеби бул акыл деген хидаяттын чырагы, хидаяттын фонари болуп берип атпайбы? Анан дагы акыл бул деген ак менен караны, акыйкат менен батылды ажырата турган бир тараза болуп берип атат да. Бисмилlah. Бирок акылдын өзүнө гана таянып алыш бул апат дейт. Ислам деген бул имарат сыяктуу дейт. Тиги основасы ошол жашырын, жайы жашырын болгон акыл деген бир тирөөчтөн тарта стена, дуал, потолок болуп ушундай бир чоң бир имарат дейт исламчы. Алла Таала бул исламды кандай сонун сүрөттөгөн да, мисалы ошол акыл деген основа аркылуу адам Аллага ыйман келтирип, анан аны практиковать этип, жүрөгүнө бир сүйүү келип,
ушундай бир момун мусулман болгондо өзүнө өзү пайдалуу болгон болот. Эми өзүнө өзү пайдалуу дегени өзүн түбөлүктүү бир жашоону утуп алат, бейишке арзыйт, Алланын ыраазычылыгын ээ болот. Андан кийин ата энесине, үй бүлөсүнө пайдалуу болуп баштайт, кошуна колоңдоруна, шаарына, айылына ошентип пайдасы кеңейип баштайт экен да. Пайдасы өзүнүн жүрөгүнөн башталат экен. Адам момун мусулман болуп, акылы менен жүрөгү айкалышканда, акылындагы маалымат жүрөгүнө барып экөө тарбияга ээ болгондо, анан адам момун мусулман болгондо анан пайдасы неме сыяктуу көбөйүп баштайт экен, имарат сыяктуу болот экен. Же болбосо барып ааламга пайдасы тийип баштайт экен да. Ошондуктан баягы Курани Каримде келип атпайбы? Ыймандуулар өлгөндө асман ыйлайт дейт. Булуттар көз жаш төгөт дейт. Жер ыйлайт дейт. Ушул адам бизге пайдалуу. Кумурскалар истигфар айтып турат дейт. Ыймансыз адам өлгөндө асман ыйлабайт дейт, жер ыйлабайт дейт. Рас болуптур, чала болуптур ушул адам өлгөндө деп ушундай табалайт дейт да. Алла Таала Курани Каримде мунду кандай сонун сүрөттөгөн дейт? Ал аятты карайлы. Астагфиру билlah. Алам тара кайфа дарабаллаху масалан калиматан таййибатан ка шажаратин таййибатин аслуха сабитун ва фаруха фис сама. Карабайсыңбы, Алла Таала кандай мисал алып келип жатат? Калима таййиба ла илаха иллаллах. Ислам дини, ыйман, яни бул ыйман, ислам дини бар, Куранга такалат, Куран барып ла илаха иллаллахка такалат да. Ошо ла илаха иллаллахты калима таййиба деп коет. Эң көркөм, эң сонун сөз деп коет. Ошол калима таййиба, ыйман сөзү, ислам сөзү. Бул эң көркөм бир дарак сыяктуу дейт. Аслуха фи сабитун, анын тамыры өтө бекем дейт. Фаруха фис сама, бутактары, шактары тет асманга чейин кеткен дейт. Туути укулаха кулла хини бииzni робби, эгесинин уруксаты менен ар мезгилде мөмөсүн берип турат дейт. Ва ядрибуллаху ал-амсала лин-наси лааллахум ятазаккарун. Ушундайча Алла Таала адамдарга мисалдар алып келет, алар эс акылдарына келүүсү үчүн дейт. Демек Алла Таала бул аятта ыйманды, исламды ушундай бир тамыры бекем даракка окшотуп атат. Анын шактары, бутактары тет асмандарга чейин кеткен, мезгили менен мөмөлөрдү берип турат дейт. Адам да ушундай дейт да. Качан ошол акылындагы маалымат жүрөгү менен шайкеш келип, исламдын динин практикалайт эткен момун мусулман болгондо, ошол дарак сыяктуу болуп, анын ошол тамыры болгон ишеними, Аллага болгон ишеними, пайгамбарга болгон ишеними бекем болуп, сүйүү менен жуурулушканда дарагы, тамыры бекем даракка окшойт дагы, анан ал уже бутактарды, шактарды бере баштайт дейт. Кошунасына пайдалуу, тоого чыгып эч ким көрбөгөн бир жерге пикник барса дагы ошол жерден кой, пайгамбарыбыз айткан ыймандын 70 ташык булагы бар, эң ылдыйкысы жолдон мусорду алып кой деп, ошол жерден мусорун таштап кетпей пакетке салып кетет. Жолдон кетип баратып, кой бирөөнүн чалып түшпөсүн деп ташты алып коет, бир чыбыкты сындырып коет бирөөнүн көзү чугуп кетпесин деп. Эгер чөнтөгүндө акчасы болгон болсо, Мирлан Исагалиев акебизге окшоп жанакындай элге пайдалуу иштерди кылат, жана дагы башка көптөн байкелер окшоп. Ушундай экен да, мындай адамдын ыйманы, Аллага болгон ишеними сүйүү менен айкалышып бекемдегенде жанакындай дарак сыяктуу болуп, анын пайдасы ааламга чейин жетет экен да. Анан акылга таяндык, акыл менен билдик бардыгын, Алланы билдик, пайгамбарды билдик, дин акыйкат экенин билдик. Эми бул жерде сенде каалоолор бар дейт, сенде шахват бар дейт, адеп ахлак бар дейт. Ошол нерсени тизмектей турган, ошол нерсени нафсиңдин терс каалоолорун тосо турган, аларды кайтара турган, бул жерде уже акылдын күчү жетпей калат дейт. Бул жерде бир жанакы машинанын күйүүчү майы сыяктуу күч кубат керек дейт. Бул сени динди карманууга түртө турган күч, бул ошол жанакы эле сезимдерге барып такалат дейт. 3 сезимге барып такалат дейт. Негизинен жыйынтыктап келгенде 3 сезим бар дейт. Анан бул 3 сезимден кайра миңдеген сезимдер бутактап чыгып кетет. Ошол биринчиси жанакы атифату дафия, адамды түртө турган сезимдер, атифату роди, адамды кайтара турган сезимдер, анан атифату мумаджида, адамда кулчулук сезимдери. Адамды ошо түртө турган сезимдер сүйүү, жакшы көрүү, ошол сүйүү, жакшы көрүү сезимдеринен улам адам ошол нерсеге түртүлүп, ошого ээ чыгып, ошонун үстүнө ээ чыкканга аракет кылат. Адамды кайтара турган сезимдер жаман көрүү, коркуу, ошондуктан өзүнө зыяндуу нерселерден ал качат дегендей. Анан ибадат кылуу сезими, ошол сезимдери болмоюн адамдын жөн эле мээси менен билип коюусу аны кыймылга келтирбейт дейт. Мисалы 5 убакыт намаздын парз экендигин адамдар билишет, бардыгы билишет.
Жөнөкөй 5 убакыт намаз окубай жүргөндөр 5 убакыт намаздын парыз экенин билишет. Далилдерин уккан, мотивация бере турган бүт баянды бардык түрүн уккан, коркуткандагы вариантын уккан, сүйүнчүлөткөндөгү варианттарын уккан, мотивация бүт баарын уккан да. Арак ичип жүргөндөр билбей билет. Жолук салынбай жүргөн любой кыздан жолук сурасаң, анча мынча гана жанакы ошогондор батыш эмне жанакындай масондордун куклаларыбы, айтор эмне заказной адамдар ошолорго эле азгырылып жолук тарзыгын моюндабаса, любой жөнөкөй бир ибасы бар, Кудайдан корккон бир кыздан сурасаң, жолук салынбаса дагы жолуктун парыз экенин билет. Мисалычы, бирок эмне себептен аны аткарбай атат? Анткени себеби жанакы 3 сезимдер ишке ашпай атат. Сезимдер жардамга келбей атат. Жөн эле акыл менен билип коюш бул жетиштүү эмес. Ошондуктан пайгамбардын доорунда өмүр баян карасак, адам иманга келери менен пайгамбарыбыз аны эмне кылган дейт? Намазга салган дейт. Намаз окуттурган дейт да. Ошондуктан бул акыл жүрөктүн сүйүүсү менен айкалышканда гана анын Аллага болгон жана пайгамбарына болгон ишеними шарият менен кошо айкалышып, жанакы Алла Тааланын түз даңгыр жолунда поезд сыяктуу кетет экен да. Шахваттын каалоолорунан алысыраак. Мына Куранда келет: "Астайду билла ва анна хада сирати мустакиман фаттабиуху". Бул мына ушул менин жолум түп-түз болгон. Ушул жол менен түшкүлө, ушул жолду ээрчигиле, вала таттабиу субул, башка жолдорду ээрчибегиле, капталдагы фатафаррука бикум ан сабилих. Ал капталдагы майда жолдор Кудай Тааланын түз даңгыр жолунан силерди алаксытып коет, жолдон адаштырып салат. Заликум васаку бихи лаалакум таттакун. Силер Кудайдан коркуңар үчүн Кудай Таала ушундайча силерге осуят кылып атат деп аятта ошол динди карманууга чакырып жатат. Динди кармануу жанакы акыл менен жүрөктүн айкалуусу менен болот. Демек, бул жерде апат акылдын нуру менен жолуду жарык кылып алыш эле жетиштүү эмес. Ооба, акылдын нуру машинанын фара сыяктуу жолду жарытып сага көргөзүп берет, бирок кандай эле машинаны жанакы күйүүчү чумай жүргүзгөндөй эле сени бул жолго жүргүзө турган жанакы Куранда айтылгандай ыйман жана солих амал деп атпайбы? Ыйман жана солих амал дайыма жанаша жүрөт. Ошол ыймандын жанына солих амалдар келиш керек. Кудай Таала Курани Каримде жана башында кайра айткандай, кайра кайталайбыз. Курандын башында айткандай, бул ыйман менен ислам адамдын курсагы менен далы сыяктуу деди. Куранда канчалаган аяттарды карабагын, бул экөө бири менен эри шаркак жүрөт. Кудай Таала ыйманды эле айтып койбойт, же солих амал экөөнү дайыма эри шаркак кылып айтат. Демек, ыйман бул акылың аркылуу болуп аткан болсо, солих амал, парз, шарияттар, буйруктар бул сенин ошол жүрөктөрүң аркылуу ишке ашат. Ошондуктан экөөнү чоң алып кетиш керек. Ал үчүн жанакындай кайра эле ошол адам аракет кылыш керек. Анузимукумуха ва антум лаха карихун. Силер өзүңөр жактырбай аткан болсоңор, биз силерге чаптап берелиби дейт да. Сен өзүң каалабай аткан болсоң, Кудай Таала анульзимукумуха, Курани Каримде Лут пайгамбар тили экенби, же Нух алейхиссалам тили менен айтып атат. Биз силерге ыйманды чаптап берелиби? Кулга жок, Кудай Таала өзү эле айтып атат. Анульзикуму, биз силерге ыйманды чаптап берелиби, жабыштырып берелиби? Ва антум лаха карихун, силер өзүңөр аны жактырбай атсаңар, качып аткан болсоңор дейт. Баягы түрктүрө жакшы сөз бар. Мерак илимдин кожасы дейт, кызык илимдин кожосу дейт. Адамда кызыгуу болбосо, сүйүү болбосо, баягы моюндан байланган ит ууга жарабайт дейт да. Ошондуктан мисалы акылдын өзүнө гана таянып алыш кандай апат жаратат. Жүрөктө сүйүү болбой калса. Мисалы бир арабтарда Зайтты мисал келтирет да, бизде кыргызда мисалы кимди келтирет, мисалы бизде устаздар Балтабай деп мисал келтире берет да. Асан деп коелу мисалы. Асан исламдын буйруктарын билет, түшүнөт, түшүнүгү, исламдан түшүнүгү бар, имандан түшүнүктөрү бар. Сүйлөй келсе тим эле сен менен талашып кое тургандай. Сүйлөсө таң каласың, бирок жашоосунда карасаң, ислам деген такыр жок. Кудай Тааланын буйруктарын аткарбайт. Бирок бул окшогон адамдарды
дин душмандары да өздөрүнө курал кылып коюшу мүмкүн дейт да. Мисалы реалдуу бир окуяны айтып берейин дейт. Эми бул жерде устаз атын айтпаптыр, китепте негизи айтканын айтпаптыр, бирок сабактарында айтат. Кубрал Якиниятил Каунияда айтат, башка сабактарында айтат. Мисалы Махмуд Шальтут деген чоң бир аалым болгон, рахимахулло дейинчи. Убагында Аляскарда сабак берген, атүгүр Аляскардын ректору болгон, шейхи болгон даражага чейин жеткен Махмуд Шальтут. Ошол адамды айтып атат, 4%ке жеткирбей процент берсең болот деп айткан дейт. Ошондой фатва берген дейт. Масондор келип, масондорго алданган дейт да. Алар тараптан наам убада кылынганбы, акча убада кылынганбы, эмне убада кылынган? Айтор ушундай бир масондор менен ушундай бир алданып калган дейт да. Анан 4%тен ашырбай акча берсе кредит болуп эсептелбейт деп ошого фатва берген дейт, тигилердин буйругу аркылуу дейт. Ошондой эле көп аял бир аялдан ашыкчасына үйлөнүш бул шариятта арам деп фатва берген дейт. Иса алейхиссалам өлгөн, кадимки кишилер өлгөндөр кадимки эле өлгөн. Эмне тиги асман эмне тиги силерге кабырстан беле деп күлүп шылдыңдачы дейт да адамдардычы. Асман силерге эмне кабырстан эмне? Ал асман эмес, ал өлгөн ал. Деп ошондой фатва берчи дейт, Кудай сактасын. Мына ошондой дейт да, эгерде душмандар дейт, мусулмандардын арасынан, өзгөчө аалымдардын арасынан, чоң бир фигуралардын арасынан, же болбосо саясатчылардын арасынан деле мындай байлыкка болгон кызыгуусун, мансапка болгон кызыгуусун, мондай жанакы анын орусча эмне деп коет? Адам башталат го. Аябай бир максаты бар да, бир депутат болгонго, бир чиновник болгонго. Унутуп атам. Айтор ушундай бир немесин байкап калса душмандар, аны уже жанакы тузак катары колдонот дейт. Мына бул адам мансапты аябай сүйөт экен, мына бул адам байлыкты аябай сүйөт экен. Значит, буга биз мансап берип, мансап убада кылып, байлык убада кылып, аны убада кылып, муну убада кылып, кол жетпейт да душман сыртта да. Ички душман катары муну пайдаланып өзүбүздүн буйрутмаларыбызды аткарсак болот экен деп, мындайларды душмандар пайдаланып кетет дейт да. Ошентип бул адам, бул ошондо толтура тарыхта. Алардын буйрутмасы менен адалды арам кылып, арамды адал кылган адамдар чыккан. Саясат жагынан болсо ал жерин сатып ийиши мүмкүн, кол коюп салышы мүмкүн, элине зыяндуу болгон закондорго кол коюп салышы мүмкүн. Өткөндө баягы айтпады парламентте бирөөчү. Ошол канча дейт? 25 миллион акча келет, бир канча миллион акча түшөт атасыңар. Ачкыран өлсөк дагы ошол гейлерди колдогон законду кабыл албай эле коелучу деп жанакы бир ачыктанган бир депутат бар. Ошол гейлерди колдогон байтур ошол сунуштаган экен да, баягы ушул законду кабыл кыла турган болсок, ушундай бизге Европадан жардам катары акча келет. Анткени баягы европалыктар гейлерди колдойбуз, андай мындай лесбияканы колдойбуз, анан жанакы демократия, ал бул деген шылтоо менен феминизм, аялдардын укугун коргойбуз деп айтор. Бузукулукту көздөгөн бир идеологияны сунуштасаңчы, акчаны оонтуп берет да. Ачка калсак дагы ошол законго кол койбой эле коелучу. Уят ушул жерге ушул законду алып келгениң деп атпайбы? Ушул жерге талкууга алып келгениң өзү уят. Ачкадан өлсөк дагы ушуга кол койбой эле коелучу деп атат да, мисалычы. Көрдүң, баягы душмандар ушундай адамдар пайдаланат экен да. Мына адам бизге симпатиясы бар экен, бизге тарапташ экен, мына адам байлыкты сүйөт экен, мына адам муну сүйөт экен, кел ушуну өзүбүздүн ички душман катары тияктагы заказдар аткарганга пайдаланып кетет экен да. Анан бул адам картайды, күч кубат кетти, адам картайганда, өлүм жакындаганда баягындай жалындаган жаштык жок, баягындай шахват каалоо, кумар жок, уже төрүнөн көрө жакындап калганда, анан кийин уже баягы кызыгы жок, мансап болгон, байлык болгон сүйүү кетет. Анан тооба кылыптыр да. Айтат, ошол жерде Махмуд Шальтуттун жанында анын тообасына күбө болгондордун өз ооздорунан уктум дейт да. Ошо Махмуд Шальтут жанында отургандар күбө кылыптыр. Ушул жерде отургандар, силер күбө болгула, мен ушуну 4%га чейин процент берсе болот, бул кредит болуп эсептелбейт деген фатвамдан кайттым. Иса алейхиссалам өлүп калды, ал өлгөн, ал келбейт кыяматка жакын деген сөзүмөн кайттым. Көп аял алса болбойт, арам деген фатвамдан кайттым деп бир канча фатваларынан ошо кайткандыгына тооба кылып, ошол тообасына отурган, зыярат кылып келген адамдарды күбө кылдырган экен да. Мына ушундайча ошол
Мунун натыйжасы эмнеге барып такалып атат? Ошол жөн эле ошол акылы менен билген, түшүнгөн, бирок жүрөгүндө Алладан болгон коркуу, Аллага болгон сүйүү, пайгамбарга болгон сүйүү жок болсо, анда ошондой апаат бир пайда болот дейт да. Муну шайтан өзүнө курал катары колдонуп кетет дейт да. Тескерисинче адамда сүйүү бар. Жанагы артистте болуп, мен Кудайдан коркпойм десе, мен Кудайды сүйөм дейт. Ошон үчүн мен коркпойм дейт да. Тескерисинче мындай сүйүү менен эле кетсе, бирок акылы жок болгон болсо, акыл жок дегенден максат эмне? Ошол акылдан максат шарият да, дин, пайгамбардын немеси, анда бул дагы апаат дейт да. Мисалы, Абдул-Кодир Гейлани менин шейхим деп сүйлөп атат да. Өзүнүн менин шейхим Абдул-Кодир Гейлани дейт. Баягы шейхим деп сүйлөгөн бөгөт ортосунда бир робота байланыш болгон окшойт. Абдул-Кодир Гейлани менен Мухаммад Саид Рамазан Бути ортосунда бир байланыш болгон окшойт да, Аллаху алам. Анткени себеби Гейлани, Жилани, бул кутуп, олиялардын кутубу да. Анан бул айтат, ошол бул 15 жашында Сирияда Мухаммад Хасан Хабандакийдин колунда окуганда, Мухаммад Хасан Хабандаки чоң залкар, аалым болгон, муршид болгон, олия болгон. Бул Давабытул Марифа деген мантыктан бир китебин тарих сөзү менен окудук эле. Бул адам еще мужахид болгон, баатыр болгон, ушундай адам болгон да. Баатыр аалым болгон да. Баатыр болуш өтө кыйын экен да. 1000 аалымдан бирөө баатыр болот экен да, духовистий болот экен дегеним да. Баягы айтат го, пайгамбарыбыз эң чоң жихад падышанын алдына барып туруп акыйкатты бетке айтыш дейт да. Пайгамбарыбыз падышанын көчүгүнөн деген жок дейт да. Алдына барып туруп акыйкатты бетке айткан чоң жихад дейт да. Мухаммад Саид Рамазан Бути айтат да, ошол падышанын алдына барып акыйкатты бетке айттык дейт. Ишке аштык дейт. Кудайга шүгүр, мына университетте, ишканаларда жолукчан жүргөнгө уруксат берилет. Коммунизм күч алып кеткен экен да Сириядагычы. Бул коммунизм менен күрөшкөн адам болгон да. Мына биз барып бир канча адам болуп бардык эле, айттык, мына ишке ашты, мына ишканаларда, университетте кыздардын жолукчан жүргөнгө уруксат берилди, пенсия мынча кошулду, мына натыйжа чыктыбы? Чыкты. Анан силер эмне тиги барып айтасыңар? Барганда толк жок да. Силер биринчи барып көргүлө да, анан толк чыкпаса айтылган, барбай туруп толк жок деп эмне сен Кудай таган ишине киришип атасың? Может толк чыга, сен каяктан билесиң? Анне пайгамбар силерге тиги падышанын алдында айтылган сөз чоң жихад деген, падышанын көзү жоктан ушак кылып эмес. Айтсаңар барып алдына барып бетине барып айтыла, артынан туруп алып сүйлөбөй деп айткан жери бар да. Анан ошол Мухаммад Хасан Хабандакийдин колунда окуп, колледжди бүтөт да, баягы орто жайды, училищабы, колледж ушундай орто окуу жайды окуп, анан дипломун алып, анан орто окуу жайдын диплому менен анан чоң вузга тапшырасың да. Мисалы биз Таштанбек Абибраевди бүтүп, орто диплом, анан вузга тапшырасың. Анан бул Алиаскарга тапшырып, анын бакалаврын бүтөт, магистрасын бүтөт, анысын бүтөт, докторантураны бүтөт да. Докторантураны бүтүп аткандан сен дипломуң жарабайт дешиптир да. Эмнеге десе, первоначальный бияка тапшыргандагы диплому секи деген расмий эмес экен. Мухаммад Хасан Хабандакийдин медресесин бүтүп келипсиң, ошол бияка тапшырганда медресең оказывается сеники расмий эмес экен, мындай эмес экен деп ушинтип элестет, сенин докторантурага чейинки канча жылдык эмгегиң жок болуп кантат да. 15-20 жылдык эмгегиң жокко саналган кантат да. Ал убак 20-жылым азыркыдай сотка жок, өтө кыжалат болуп турган чакта анан атасы түш көрүптүр. Атасы Мулла Рамазан Накшибанди тарикатында чоң аалым, муршид болгон. Атасы түш көрүп, анан түшүндө Абдул-Кодир Гейлани атка минип келип, генералдын формасында атка минип келип, анан токтотуп туруп атты буруп туруп, анан мен Саидибизди калтырбайм, мен биздин Саидди калтырбайм деген экен да. Биздин Саидди мындай абалда жардамсыз калтырбайм деп. Анан кайра аты чабып кеткен экен. Анан атасы сразу түшүнөт да, анан почта аркылуу баласы менен байланышка чыгат. Эй балам, эмне болду? Эмне проблема болуп атабы? Десе, анан атасына айтпаптыр да. Ата дейт, ушундай абал болду, мен дейт баштапкы неме жаратпай коюп ушундай чатак иш болуп атат дегенден, балам иншалла баары жакшы болот, мен түш көрдүм, түшүндө Абдул-Кодир Гейлани ушундай депчи. Анан аңгыча болбой эле кайра мыйзам өзгөрүп, анан мыйзамды өзгөрүүлөр болуп, анан кайра диплом жарактуу болуп, анан докторантурасы өтүп кетет да, кыскасы. Негизи Абдул-Кодир Гейланидин көп адамдар менен бул адам байланышы бар экен. Саид Нурси дагы айтат, баягы шейхим деп сүйлөйт, анан ортодогу жанакындай жардамдарын айтат. Ошондой ислам аламында, тарикатта Абдул-Кодир Гейлани көптөгөн олиялар менен мындай тыгыз байланышта окшойт да. Ошол адам айтып атат. Ошол менин шейхим Абдул-Кодир Гейлани дейт.
бир күнү чөлдө калган экен. Чөлдө ушунчалык баягы суусап кыйналып турганда анан чөлдөн анан бир кезде булуттар пайда болуп эле анан аны көлөкөлөткөн. Көлөкөлөгөндөн кийин бир кезде нымдуулук пайда болуп анан бир аз жамгыр жаап, кичине бир аз сергитип, бир аз суу берип дегендейчи. Анан бир кезде баягы булуттун арасынан нур пайда болуп, горизонтту жарытып салат экен да. Анан бир кезде эй Абдулкадир Гейлани, мен сенин Раббиңмин. Сен жетчи чекке жеттиң. Мындан кийин болду ибадат кылбай эле койсоң болот. Дегенден Абдулкадир Гейлани сразу баягы аят бияка кел дейт да. Кур'ан-ы Каримде Хижр сүрөсүндөгү 99-аят, 15-сүрө 99-аят. Вa'буд роббака хатта я'тиякал яқин. Эгеңе ибадат кылгын, сага өлүм келгенге чейин. Бул аят кимге чыгат? Мухаммад алейхиссалату вассалам, биздин пайгамбарыбыз айтып атат да. Өлүм келгенге чейин Аллага ибадат кыл деп атат да. Дегенден Абдулкадир Гейлани эй бактысыз дептир да. Эй бактысыз, мен сени билдим ким экениңди. Жогол көздөн көрүнбөй. Жок болуп кеткиң дептир да. Баягы жерден анан булут тарап, жарыктык караңгылыкка айланып, сразу жок болуп кеттир да. Башка бир риwayatта неме деп келген экен да. Башка бир да ушундай башкача риwayat бар экен, окшош экен. Тоже кандай болгон экен? Ушундай бир суусап, бир чөлдө калып кеткен экен. Анан көлөкө пайда болгон экен да, анан баягы көлөкө пайда болуп, анан жанакындай жамгыр болуп, бир аз жаап, бир аз чаңкааны кетип, анан андан нур пайда болуп, анан нур горизонтту жарытып, ушундай бир анан эй Абдулкадир, мен сенин Раббиңмин. Мындан кийин мен сага арамды адал кылдым дептир да. Мен сага мындан кийин арамды адал кылдым. Башкаларга арам болгон нерсени сен үчүн, сенин кадыр үчүн, сенин даражаң үчүн мен сага адал кылдым. Мен сенин Раббиңмин деген экен да шайтан. Ошондо аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим айтып айткан экен. Ихса я лаин. Эй каргышка калгыр, жоголгун. Көздөн кайын болгон деген экен. Анан баягы нур дароо караңгылыкка айланган экен. Жанакы сүрөт жакшынакай кооздук түтүнгө айланып кеткен экен. Ошондо кайра тиги шайтан мынтипти: "Эй Абдулкадир, сен менден илимиң менен кутулуп кеттиң. Сен менден даражаң менен, өзүңдүн талыкпас эмгегиң менен кутулуп кеттиң" дептир. Бул жерде уландысын жазбаптыр. Уландысына не деп келет? Анда дагы жоголгун дейт да, алдаба дейт да. Мен кыйындыгым менен, сен кыйындыгың кандай болот да? Алланын жардамы менен. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Машаалла ла куввата илля билла. Алладан башка күч кубат жок. Алланын жардамы менен, менин кыйындыгым менен эмес деп. Ушундай бир Абдулкадир Гейлани да ушундай балданга аракет кылган дейт да. Анан көптөгөн ошону элестетейин. Мисалы эми кээ бир эмне себептен жакы немелерчи? Табыптар бар го? Ой, табып дебедимби? Шарлатандар бар го? Ошолордун баары эле 5 убакыт намаз окуйт. Окуйбу кыз өздөрү окуйбуз деп айтышат. Барсаң жай намаз бар. Бир дагы шарлатанда 99% аялдар жолукчан. Баягыларчы, колдорунда теспе бар, намаз окуйт, балким Кабанын сүрөтүн илип алган. Бирок бирөөнүн өмүр баянын окуп калдым да, ал айтат: "Мен 5 убакыт намаз окуп атсам" дейт, "алдыма нур көрүндү" дейт да. Болду жа, нур көрүнгөндө эле болду, мен ыйыкмын, мен башкача адаммын деп өзүнү же сезип алат экен. Адамда илим жок болсо, анча мынча бир аз шайтан тараптан ушундай бир азгырлар болуп, мындай бир нерселер угулуп, бир нерсе көзүңө көрүнүп, бир башкача түштөрдү аян көрүп атсаң, мен уже особенныймын. Менде уже башкача бир дар бар. Кудай мени сүйөт деп анан баягылар анан адашып кетет дейт. Рамазан Бутуй баягы өзүнүн бул неме тарикат жаатында, тарикат бул кылымдык чоң бир академия, мазхаб сыяктуу, акыйда сыяктуу, фыкh сыяктуу академия. Канчалаган 100 миңдеген адамдарды тарбиялап келген, мамлекетке коркунуч туулганда чек арада эң биринчи ушулар турган мекенди коргойбуз деп. Бирок ошол эле мезгилде душмандар тараптан, ошондой эле ички душмандардын арасынан, илимсиздиктин айынан ушундай бир туура эмес адамдар чыккан да. Мисалы ар бир жаатта туура эмес адамдар чыга берет да. Мисалычы, ар бир жерде өзүнүн самозванецтери бар да. Спортсмендердин арасында өзүнүн самозванецтери бар. Спортсмен эмес, бирок чала спортчу дегендер чыгат мисалы. Ырчылардын арасында эле таланты жок, үнү жок, бирок фонограмманын жардамы менен калп ырчы болуп чыгат. Жөө дасаң үнү чыйылдап эчтеке жок дегендей мисалычы. Ар бир жерде самозванец болот дегендейчи. Бул Сириядагылар мисал келтирип коюптур. Ошол кээ бирөө ошондой бир
баягы илими жок болгон болсо, баягы ушинтип ибадат кылып жүрүп, Кудайды сүйөм деп жүрүп, анан бир күн анан ушундай бир нерселер болгондо анан уже эл көрүп, табып болуп, ар жак анан муршит болуп баштайт дейт. Эл уже мурит болуп, муршит болуп, уже элдерди уже тарикатта өзүнүн бир пир тутуп, элдерди шакирттери баягы аны баягы урматтап, сыйлап, подаркаларды берип, колун өөп, кызматын кылып мынткен сайын баягы ош бетер мас болот дейт. Ошентип кеткендер бар дейт да. Ошон үчүн айтып атат, баягы бул экөө ажырагыс нерсе дейт да. Сөзсүз түрдө баягы ошондуктан баягы шариятта да тарикатта да айтылат го. Биринчи шарият, андан кийин тарикат депчи. Имам Жунейд айтат, баягы тарикаттагы эң чоң фигура, акыйкатты көздөй уулум эки канаты менен учкун дейт. Бирөөсү шарият, бирөөсү хакыйкат дейт. Шарият деген ошол акыйда, фыкых, хакыйкат дегени сүйүү, динде кармануу дегендей. Анан сабагыбыз эле бүтүп калды. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, эң биринчи ошол туура устаздардын сабактарын угуш керек. Мисалы, өткөндө бир психолог аял чыкпадыбы? Айнура деген айым. Деген кыскасы зына кылсаңар боло берет, ал эле бул эле депчи, мисалчы. Анан мен окугам, уккам деп, анан уккан булактарын укса бирөөнү чыгарып коюштур. Адалды арам деген, арамды адал деген бир молдо сүрөй коуч экен да, мисалчы. Ошондуктан эң биринчи биз динди, шариятты ишенимдүү булактан алышыбыз керек. Чоң устаздардан, Кыргызстандан Тарел Абжалбек устаз окшогон, Абшкүл Нарматов, Максат Токтобошев, дагы башка чоң Молда Надыр устаз, Молда Ашыр устаз, ушундай бир чоң устаздардан, ишеничтүү булактардан илим алышыбыз керек. Анан ошон менен илим алып эле анан жүрө албастан сөзсүз түрдө калкаларга келиш керек. Илим калкаларына келиш керек, зикир калкаларына келиш керек, сабактарга барыш керек, даватка чыгыш керек, дарстарга барыш керек, мероприятияларга катышыш керек. Жөн эле 5 убакыт намазды окуп коюп жүрө берсең, анда өсүш болбойт, анда ылдыйды кетесиң дейт. Субханакалла бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Бирахматика я архамар рахимин. Аллах разы болсун.